Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү элдик уздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгарыдан жазылган кооз буюмдарын, өрмө жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан. Мына ушул өнөрдү жайылтууда мектеп программасында кол эмгек сабагы кирет. Биз кол эмгек сабагында булгарыдан өз колубуз менен жасайбыз. Бул болсо ключ салгыч, например, телефон салгыч ар нерсе салса болот. Булгарыдан дагы ар кандай мончокторду жасасак болот. Ал мончокторду мисалы мен буну өз колум менен жасагам. Бул жакта булгарыды 3 бурчтуктан кесип алып, аны үстүнө чаптайбыз, оймону. Бул дагы жакшы белек болуп бере алат. Например, апабызга же эжебизге берсек, жакшы белек болуп бере алат. Бигайым Айбекова сабактан кийин бош убактысында булгарыдан ар кандай буюмдарды жасаганга кызыгат. Ага бул кол эмгек сабагы жыгат. Окуучулар болуп, ар кандай нерселерди жазабыз. Мисалы, бул болсо колго таккыч билериктер. Биз өз колубуз менен жасайбыз. Бул билериктерди сабактан кийин дайыма бизде эжебиз бар, ал технологиядан берет. Асаналиева Анара Төрөкуловна. Биз ал эжебиз менен абдан сыймыктанабыз. Ал бизге көп нерселерди үйрөтөт жана үйрөтүп келет. Гүл жазуу ар бир окуучунун кыялы. Бул жагынан Айдана өз колу менен кагаздан гүл жасаганды жактырат. Ал бул өнөрдү кол эмгек сабагынан үйрөнгөн. Азыр болсо ал курдаштарына гүл жасап берет. Биз ушул гүлдөрдүн бирөөсүн жасаганын көрсөтөйүн. Ага мындай жөнөкөй эле гафирин кагазынан узун кылып кесип алабыз да, аны мондай кылып жарымына чейин бүктөп баштайбыз. Биринчисин алабыз дагы ылдыйына келтирип туруп, өйдө чыгарганда ушундай узорлор пайда болот. Андан кийин биз кадимкидей эле жыгач алабыз. Жыгачын ортосуна киргизгенде ушинтип биз жөнөкөй эле розаны даярдап койсок болот. Муну белекке апабызга берсек, аябай жакшы болот. Балдарды колдоо жылын алкагында окуучулардын талантын өнүктүрүү үчүн кол эмгек сабагы байма-бай өткөрүлүп, ага бардык окуучулар кызыгуу менен катышып келет. Мектеп окуучуларынын жасаган буюмдары көргөзмөлгө коюлуп, келген көрүүчүлөр талантына баа беришет. Айбек Асанбек уулу, Үсен Камчыбеков, Кутмантан көрсөтүүсү.